экология деген бул жашаган чөйрөң менен байланыш, анын тийгизген таасири да. Бул тирүү организмге. Агроэкология бул айыл чарбасындагы, мисалы айыл чарбасынын агробиоценосдогу бири-бирине болгон байланыш. Ошол баардыгы норма менен болуш керек. Эгерде нормадан ашып кетсе, бул зыяндуу таасирин көрсөтөт. Бул жалпак тил менен айтканда да. Мисалы химиялык заттарды дагы нормасы менен пайдаланыш керек. Эмне сунуш болсо, ошонун баардыгын норма менен пайдалануу бул экологиянын туура талаптарын туура сактоо болуп эсептелет да. Ушу климаттык өзгөрүү боюнча көйгөйлөр чыкты да. Бул эң негизги бул белгиси бул жылдан жылга абанын температурасынын көтөрүлүшү. Азыр байкап атасыз, жай абдан ысык, 52 градуска чейин ысып кетип атат. Андан сырткары баягы дүйнөлүк температура күндөн күнгө көтөрүлүп атат. Бул болсо ошо баягы түбөлүк муздардын эрип, баягындай кырсыктардын топонсуу, климаттык туруксуздукка алып келип атат да. Мисалы байкап атасыз, кыштын ортосунда эле жаз мезгилинде ысып кетип атат, же болбосо жай мезгилинин ортосунда эле суук болуп, мындай климаттык туруксуздук пайда болуп атат да. Бул баардыгы келип айыл чарбасына зыяндуу таасир көрсөтөт. Андан тышкары ушу айыл чарбасы эгерде туруктуу климат жок болсо, алар түшүмдүүлүк төмөн болуп, бул азык-түлүк коопсуздугуна тескери таасирин көрсөтөт. Ошол себептен бул айыл чарбасында айлана чөйрөгө зыянсыз технологияларды киргизүү ошол климаттык өзгөрүүнүн азыраак өзгөрүүгө азыраак таасир болушуна алып келет. Мисалы, химиялык улуу заттарды башаламан пайдалануу бул биринчи кезекте кыртышты ууландырат, экинчи кезекте сууну ууландырат, андан тышкары анан адамдын ден соолугун ууландырат да. Анан адамда ар түрдүү оорулар пайда болот. Анан баягы климаттык өзгөрүү бул абанын курамындагы көмүр кычкыл газынын көбөйүшү ушул температуранын туруксуздугуна алып келет да. Бул көмүр кычкыл газы бул ар түрдүү кошулмалардан чыгышы мүмкүн. Мисалы, абада азыр өзүңүздөр билесиздер, автомашина аябай көп. Ошонун эсебинен көмүрлөр жагылып атат. Анын эсебинен бизде Бишкек шаарында ошо смог боюнча алдыңкы орундарга чыгып кетти. Ушунун баардыгы ошол абага көмүр кычкыл газынын ушу адамдын ишкердүүлүгүнүн эсебинен бөлүнүп чыккандыгы. Аны эч бир адам бир жоопкерчиликсиз пайдаланып атканы да. Анан биз ошо климаттык өзгөрүүнүн айыл чарбасына тийгизген таасирин айттык. Анан аны алдын алып бир климаттын туруктуу болушуна жагымдуу шарттарды түзсө болот да. Азыр адам өзү отчет берип, өзүнө өзү талапты коюп, ошо келечек үчүн ойлонуп, жашыл экономиканын технологияларын өзүнүн ишкердүүлүгүнө киргизип, ишкердүүлүк жүргүзсө, бул ушу климаттык өзгөрүшүнүн туруктуулугуна алып келет да. Мисалы, бунун эң негизгиси органикалык айыл чарбасы. Органикалык айыл чарбасы деген бул эч кандай синтетикалык каражаттарды пайдаланбай, жаратылыштын туундуларын, жаратылыштын кошулмаларын пайдаланып, айыл чарбасын жүргүзүү болуп эсептелет да. Мисалы, органикалык айыл чарбасында сөзсүз түрдө органикалык жер семирткичтер колдонуш керек. Органикалык жер семирткичтерди органикалык мал чарбасынан чыккан калдыктарды пайдаланыш керек. Андан сырткары, мисалы, зыянкечтер менен, илдеттер менен, ото чөптөр менен колдонуп атканда, ошолордун жаратылыштагы душмандары менен колдонуш керек. Андан сырткары, мисалы, пайдалуу организмдер бар да, микроорганизмдер, пайдалуу курт-кумурскалар бар. Ошонун баарын пайдалануу бул органикалык айыл чарбасын жүргүзүү негизи болуп эсептелет да. Бул органикалык айыл чарбасы бул табигый жолдорду инновациялык илим менен, инновациялык технологиялар менен айкалыштыруу болуп эсептелет да.
Органикалык ал чарбасына мисалы 2012 жылдан бери Кыргызстанда аябай жакшы көңүл бурулуп баштады. Мисалы 2019 жылы мыйзам кабыл алынды. Андан бери департамент түзүлдү биздин. Анан ошол департамент потенциалын бекемдөө боюнча эл аралык донорлор менен иштер алып барылып атат. Анан биздин департаментте өндүрүштүк, ата мекендик өндүрүштүк структура бар да. Мисалы Кыргызстан боюнча бирден бир ушул ата мекендик өндүрүштүк мамлекеттик ишкана болуп сакталып калган. Ал жерде ошол органикалык ал чарбасын жүргүзүүдө керектелген био каражаттар өндүрүлөт. Өсүмдүктөрдүн эң көйгөйү өстүрүүдө бул зыянкечтер менен илдеттер менен күрөшүү болуп эсептелет да. Мен айтып өткөндөй табигый жолдорду колдонобуз дедим. Бул мисалы бир зыянкеч. Зыянкечте мисалы жаратылышта зыянкеч болсо анын душманы, табигый душманы болот. Мисалы ошол зыянкеч менен тамактанган курт кумурска болушу мүмкүн да. Мисалы ошо биз курт кумурскаларды жаратылыштан чогултуп алабыз дагы, анан лабораториялык шартта көбөйтөбүз. Аны кайра фермерлерге таркатып беребиз да. Анан фермерлер аны өз убагында, өз нормасы менен пайдаланып, ошо зыянкечти табигый жол менен жок кылган болот. Бул процессте кадимки эле табигый процесске адам катышып, адам күчтөндүрүп, анан эч кандай айлана чөйрөгө зыян келтирбейт да. Мисалы, сиз айткан помидорду алсак, помидордо косек курту деген, мисалга эле айтайлы, косек курту деген зыянкеч бар. Бул жумурткасын таштайт. Жумурткасын таштагандан кийин жумурткадан личинкага айланып, личинкадан гусеницага айланып да, гусеница аны тешип кирет дагы. Ички уругу менен азыктанып, анан тешип, ал жерден ошол тешип кирген жеринен илдет пайда болот. Анан ошол бөмөп жараксыз болуп түшүмдүүлүккө зыян келтирет. Аны биз кандай жок кылабыз? Мисалы, ал косек курту көпөлөктөр учуп баштаганда эле, мисалы температурада +10, кечки температура +10 болгондо алар жумуртка таштап баштайт. Биз ошол маалда өзүбүздө өндүрүлүп чыккан трихограмма деген чымын бар. Ошолорду кой беребиз. Ал трихограмма барып, косек куртунун жумурткаларын таап туруп, трихограмма өзүнүн жумурткасын ошо косек куртунун жумурткасынын ичине таштайт да. Анан косек куртунун жумурткасы чирийт да, анын ичинен трихограмма учуп чыгат. Бул ошо косек курту ошол менен анын өчүүсү токтойт. Бул эч кандай айлана чөйрөгүндө адамдын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбейт. Ошол эле учурда анын түшүмдүүлүк сакталат да. Бул ошол бир процесс деп айтсак болот. Андан бул жумурткасын жок кылуу. Анан экинчи стадиясы, эгерде косек куртунун баягы жумурткасы өлбөй калып, личинкадан гусеницага айланып кеткенде, бизде габрабракон деген чымын бар. Ал габрабракон ошо гусеница курттарды издеп табат дагы, чагып, аларды шалгылып, ошо гусеницанын ичине өзүнүн жумурткасын таштайт да. Ал гусеница 2-3 күн жашайт. Ошо габрабраконду, бирок эч кандай тамак жебейт, эч кандай өсүмдүккө зыян келтирбейт да. Бул дагы ошо табигый жолдордун бири. Бул энтомофактар деп коет, ошо пайдалуу курт кумурскалардын тобун. Бул ошол бүт курт кумурскаларды жеп тамактануучу пайдалуу курт кумурскаларды же организмдерди энтомофактар деп коет да. Аны биз дыйкандарга талааларына барып үйрөтүп, өзүбүз кошо ошо кызмат көрсөтөбүз. Анан мисалы бизде департаментте мамлекеттик ишкана болгондуктан дыйкандарды колдоо максатында кыйла арзан. Мисалы, сиз айткан импортталып келген био каражаттарга же болбосо химиялык каражатка караганда 5-10 эсе арзан. Мисалы, ошо трихограмма менен 1 гектар жериңизде иштетсеңиз 105 сом гана кетет. Мисалы, помидорго 105 сом гана коротосуз да. Габрабраконго 150 сом кетет. Мисалы, антагонист деп коет, аларды баягы зыяндуу микроорганизмдерди жешет да. Анын эң негизги бул дүйнө практикасында кеңири тараган триходерма деген микроорганизм бар. Биз ошону өндүрөбүз дагы, анан дыйкандарга беребиз. Бул дары кылып даярдап беребиз. Ал бүт чирик илдеттерин жок кылат. Мисалы, билесиз, алмада,
капкара болуп шиширип кетет, же болбосо өрүк баягы бизде котур деп коет. Бунун баардыгы ошол илдет, чирик илдеттери, козу карындар козгогон илдеттер болуп эсептелет да. Же болбосо алманы сактаганда же картошканы сактаганда чирип жок болуп кетет. Ошону биз триходерминди беребиз. Биринчи же болбосо жерге баягы урукту сеп атканда берсе болот. Же болбосо өнүп чыккандан кийин кайра иштеди баягы жууп обработка кылса болот. Дарактарды дагы, көчөттөрдү же болбосо тамырынчылап эксе болот да. Бунун таасир эткен механизми бул микроорганизм баягы топуракка түшкөндөн кийин ал нымдуу жылуу чөйрөдө көбөйүп таркайт. Таркап ошо өсүп кетип аткан жагын бүт тазалап зыяндуу микроорганизмдерди бүт жеп тазалап салат да. Анан мисалы биз баягы илгери кеминде билесиз, картошка район, өстүргөн район болгон. Ал жерде аябай көп кампалар, картошка сактоочу кампалар болгон. Ошол жерде картошканы сактоо үчүн триходерминди колдонушкан экен. Биз ошону угуп, анан көлдүктөр дыйкандарга рекомендация кылып сунуш кылдык. Анан биринчи жылы биз эксперимент катары. Анан биз койгондо биринчи ошо складты, сактай турган жайды суюк триходермин менен обработка кылдык дагы, картошканы алып келгенден анан куруктарын чачып койдук да. Анан биз жазда ачканда, ошо ороону ачканда бардык. Анан баягы ал жерде картошканын тазасы бар, оорулганы бар, илдет чуккан. Ошо илдет чуккан картошканын сыртын онда триходермин каптап жапжашыл өсүптүр да, башка жака таркаганга жол берген эмес да. А өзүңүз билесиз да, мисалы картошка ооруган картошка ортосуна туруп калса, анан бүт баарын таркайт дагы, бүт ороо сасып, бүт картошка чирип жок болуп кетет да. Бул ошол мисалы триходерминди пайдалануу менен эч кандай айлана чөйрөгө зыян келген жок, өзүнүн ден соолугуна зыян келген. Бул кадимки жаратылыштагы компонентти алып, айыл чарбада колдонулду да. Бул мисалы ошол сиз айтып аткан климаттын өзгөрүшүнө эч кандай зыяндуу таасир көрсөткөн жок деген сөз да. Ошол себептен биздин ар бир дыйкан ошол жөнүндө ойлонуш керек да. Мисалы ден соолугу эле эмес, бул биздин чөйрө, бул биздин келечекке өтө аманат да, аманатыбыз. Аманатыбызды таза кылып, жакшы кылып өткөрүп беришибиз керек. Өсүмдүктөрдү дагы өстүрүп атканда атайын стимуляторлор болот. Бул кадимки эле микроорганизмдер, гормондорду, ферменттерди, витаминдерди бөлүп чыгарган микроорганизмдер болот да. Ошолордон чыккан биопрепараттар бул ошо айыл чарба өсүмдүктөрүн ошо гормондор, витаминдер менен камсыз кылып, иммунитетин жогорулатып, анан түшүмдүүлүк жогорулатат да. Айыл чарба өсүмдүктөрүндө мисалы жагымдуу, жагымсыз шарттар болот. Жагымсыз шарттарга туруктуулугун көтөрүш үчүн иммунитетти жогорулатыш керек да. Ошол себептен мына бизде ошо стимулятор, биостимуляторлор деп коет да. Бул ошо жаратылыштагы микроорганизмдер, ошол эгерде пайдаланса, алар мисалы кургакчылыкка, суукка туруктуу болот дагы. Баягы азыр баягы климаттын өзгөрүшүндө туруктуу баягы сорт, туруктуу өсүмдүк деп атпайбы, ошолордун келип чыгышына жардам берет да. Бизде биолигнин деген стимулятор бар. Ал ошо мен айтып өткөн гормондор менен камсыз кылат да. Мисалы бизде аны көчөттөрдү жаңы отургузганда, дандарды отургузганда, мисалы данга тийгизген таасир анын сапатын аябай жогорулатат. 30% жогору түшүмдүүлүккө кошсо, аны менен эле кошо баягы клейковинаны билесиз. Дандын баасы ошо клейковинанын курамына жараша болот да. Мисалы бизде ири чарбалар ошо биолигнинди ошо клейковинаны жогорулатыш үчүн пайдаланышат. Мисалы биз ири чарбалар колдонулган дандарында 29-30%дан төмөн болгон эмес да клейковина. Ошо клейковинанын башка чарбаларда төмөндөп кетип, бул бизде баягы нанга, башка азык заттарга жараксыз болуп калат экен да. Канчалык клейковина данда жогору болсо, ошончолук алардын баягы азык-түлүк даярдаганга сапаттуу болуп эсептелет экен. Ошол себептен бизде ошо клейковинаны жогорулатыш үчүн биолигнинди пайдаланышат да. Анан аны мисалы тамырын күчтөндүрөт. Өсүмдүктүн тамыры канчалык күчтүү болсо, ошол туруктуу болот да.
баягы азыктанышы күчтүү болот да. Мисалы мен өзүм алып үйүмө отургузганда баягы көп убак суу карбай калганда алар туруктуу болду. Ошондон мен өзүмө ишенип калдым да, оказывается чындап абиотикалык шарттарга аябай туруктуулукту көтөрөт экен депчи. Азыр мисалы өзүңүз көрүп аткан баягы климаттык өзгөрүү туруп эле ысык болуп эле аябай ысык болуп кетип атпайбы? Ошого ошол биолигненди пайдаланып айыл чарбасында туруктуулукту жогорулатса болот деген сөз да. Департаментте 7 филиалыбыз бар, 7 областта тең. Ошо 7 территориалдык филиалыбызда ошо фермерлерди окутуу боюнча иштер колго алынган. Азыркы учурда биз өз күчүбүз менен Чүй областындагы, анан Талас областындагы филиалдарыбызды окуу борборлору, окуу канасы менен камсыз кылганбыз. Быйыл Ош менен Баткенди пландаштырып атабыз. Ал жерге биз жыл сайын план иштеп чыгабыз, окуу семинарларын өткөрүү боюнча. Азыркы учурда как раз башталды. Биринчи ошол органикалык жер семирткичтерди даярдоодон баштап, органикалык азыктарды өндүрүүдө кандай ыкмалар, технология колдонулат, ошолордун баардыгын дыйкандарга үйрөтөбүз да. Органикага өтүүчү деп дыйкандар катталган, органикалык дыйкандар деп катталган. Мисалы республикада азыр 91 чарба, бир 4000 гектардын тегерегиндеги чарбалар аянты менен биз менен иштешип, 3 жылдык технологиялык карта түзгөнбүз, органикага өтүүчү деп. Ошол технологиялык картага ылайык иштерди аткарып, азыр быйыл буюрса 19-жылы түзүлгөн, мына 21-жылдын күз айларында уже алар ушу толук шарттарды сактап, органикалык чарбалар болуп эсептелип калат да. Анан андан тышкары мындай жеке фермерлер бар, органикалык азык өндүрүүгө кызыктар, өзүнүн үй бүлөсү үчүн. Ошолорду үйрөтөбүз, окутабыз. Анан биз Кыргызстан боюнча өзү баягы департамент болуп түзүлгөндө жалпы мындай мониторинг жасап көрдүк. Анан бизде мисалы экспортко потенциал чарбалар бар экен. Андан тышкары органикалык аймактар бар. Органикалык аймактар бул жеке мындай чоң айылдар болуп, жамат болуп өткөн. Мисалы азыркы учурда 22 органикалык аймак болсо, анын ичинен 10 органикалык аймак бул органикалык айыл чарбачылыктын талаптарына толук жооп берип, аны ПЖС деген системанын сертификациясын алып иштешип аткандар. Андан сыртка 12 органикалык аймак бул органикага өтүүчү болуп эсептелет. Анын мисалы быйыл 20-жылы түзүлгөн 9 органикалык аймак 1-жыл болуп атат. Андан 3 органикалык аймак бул 2-жыл болуп атат да.